тыюу салган жактарга таштаган адам, түпсүз кеткен жолго мен батпаган жан. Күндөр келсин кенгуру кентаврдай, баш тартамын тажатма сентябрдан. Дал ушул ойго салчу саптардын автору бүгүн бизде конокто. Таныштырып өтөлү, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, эл аралык Түрксой сыйлыгынын лауреаты, акын жана котормочу Карбалас Бакиров агайыбыз биздин студиябызга келип отурат. Кош келиптирсиз агай. Рахмат. Сизди көргөнүбүздөн кубанычтабыз. Жакшы келип алыңызбы? Жакшы. Агай, бүгүн ойлон, ойгон деп көрсөтүүбүздүн темасын койдук да. Анан сиз ошол адамдарды ойготуучу, бир чети ойго салуучу көптөгөн чыгармаларды жаратып, алардын ичинен ушул адамдарды жакшы жакка өзгөрткөн чыгармаларыңыз да аз эмес болсо керек. Жакшы экен, ойгон, ойлон деген теманын өзү абдан жакшы. Себеби ойгонбой суунун жиегине барып уктай берсең, суу дагы сени менен кошо уктап калбайт да. Суулар ага берет, булуттар жыла берет, койлор оттой берет, уйлар мөөрөй берет, жылкылар кичиней берет, дарактар өсө берет, чөптөр өсө берет. Ошон үчүн адам эртерээк ойгонуш керек, ойлонуш керек, ойгонуш керек. Эми ойгон ойлон деген тууралда мен да айтып кетейин. Ушул ойгон ойлон дегенди биринчи жолу мына Токтогул атынан мамлекеттик сыйлыктын лауреаты кыргыз эл акыны Акбар Рыскулов бир 30 жыл мурда ойгонгула ойлонгула деген бир макала жазган. Андан кийин кыргыз эл акыны Токтогул атынан мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Эсенгул Ибраевдин ойгон ойлон деген ыры жарыяланган. Андан кийин бир топ акындар дагы ушу ойгон ойлон деген ырларды бири-биринен алып көп жазып жиберишти. Чындыгында адам өзү ойгонуш керек. Ойгонуу деген бул жаңы жака багыт алуу болуп эсептелет да. Жаңы жака багыт алуу баягы уктай бербей, бир бардык бир жакшы нерселерди эртерээк туюп, эртерээк сезип, анан мындай бир өзүнчө бир чийир салыш керек. Мисалы үчүн акындар жөнүндө айта турган болсок, ойгонгон акын өзүнөн мурдагы акындар айтпаган жаңы ойду айтканга аракет жасап, өзүнчө чийир салып, өзүнчө жол менен кетиш керек да. Ошону биз мындай ойгон, ойлон дейбиз да. А эгерде ойгонбосо, анда ошол уктаган боюнча кала берет, мезгил күтпөйт. Ооба. Агай, өзүңүз ушул ырлар жолуна дейбизби, ушул ырларга багыт алып, бет алып, балалык кезде эле айта кетчү нерсе, 15 жашыңызда эле алгачкы ырыңыз гезитке жарыяланып, ошол күндөн тарта мына көптөгөн ырлар жыйнагыңыз, китептериңиз жарык көрүп, анан бүгүнкү күндө дагы эми сиздин багы кандай жаңы ырларыңыз жаралып жатат, сиздин чыгармачылыгыңызда эмне жаңылык деп сурай турган болсок, өзүңүз дагы бир маекте айтып өттүңүз эле, негизи азыр турмуш иштери менен, тиргилик менен алек болуп жүрүп, көп ырларды жаза албай калам депчи. Анан эмнеге агай? Эми бул мен жанакы интервью бергенде айткамда, раматылык жана Салижан Жигитов деген кыргыздын мыкты сынчысы, ошондо мен бир 2006 жылы бир интервью алгам. Ошондо ошол Салижан Жигитов айтканда, ошо Чыңгыз Айтматовдон башкаларыбыздын бардыгы ушу көр тирилик менен алышып жүрүп, 50% чыгармачылыкка бир 50% гана күчүбүздү жумшайт экенбиз. Калганын үй бүлөнү багабыз деп жүрүп, жумшай албай калат экенбиз. Ал эми үй бүлөнү ойлонбой туруп 100% чыгармачылык менен иштей турган бир эле Чыңгыз Айтматов бар деп айтканда. Анан мен ошону айтсам керек да. Негизи ошондой да, эми бардыгы өзүнүн толугу менен чыгармачылыкка арынуу аябай кыйын деп эсептейм. Мен бир окуп берейин, бир рим окуп берейин. Эрте таңда сан чымчыктар сайраган, эх чычкандын токоюнан айланам, ушул жакка келсе сонун болмок ушак угуп олтургандар сандаган, шыбырашып жанын жебей кулактын, шыңгыраган үнүн укса булактын, таранчылар дүр учканга кубанып, тазаланса карегинен тораттын, туш тарабың жан жыргаткан шоокумдар, ушагайың айтпайт кайың какымдар, аташтары сөз ташыбай бирөөгө, 1000 жыл бою ооз ачпаган баатырлар, экиленип арча кийбейт масканы, бийик паспы өйдөсүнбөйт бактары, менирге жел
менсингенден уялам, қарап тұрып төш қақпаған асқаны, айғай салған ақ дария ынағым, асман тіктеп жиегіңе бір құладым, делбек деген чоқылардың үстінен деле жерге түшкісі жоқ қиялым. Ай баракелде. Агай, ушул жерде бир топ кагаздарды өзүңүз менен алып келиптирсиз да, буларга бир топ жыл болгонунда көрүнүп турат да, эски барактар экен. Эң сонун агай. Ошолор тууралуу айтып берсеңиз, сиздердин ырларыңыз бул Туура жерде. эме, тиги кагаздардын көбүн баягы мен ырларды жазганда ушу бир мындан бир 20 жылга чейин мен кагазга жазчу эмес элем. Ушу мээмде кала берчилер, анан ошону эртең менен турганда бир кайталап койчу элем, ошол боюнча ыргалып калчу да. Ошентип мен көп кагазга түшүрбөй жүрүп көп ырларымды жоготтум да. Ошондон улам дагы сизди аз бирок саз жазган акын деп көп адабият сынчылар да айтып калган турбайбы? Рахмат, мен ошо сен айткандай саргайган кагаздан эметкен бир ырды окуп берейин. Баракелде, келиңиз агай. Авалына сын такпайм бирөөлөрдүн, күнөөлөрүм толтура күнөөлөрүм, өрт өчүрүп токойдон чыккан сымал, өлкөсүнөн кеттим мен виноолордун, шамал куюн агылган тараптарым, шарактадым аябай шарактадым, өзөндөрдөй шаркырап агып жаткан, өлкөсүнөн кеттим мен шараптардын, Тоёталуу таята таякеңин, толкундардай чайпалган баякеңин, тойлоруна киргендер мөөрөп торпок болуп чыгышса канетемин, борборуңа карагын борборуңа, жулугасың түзеле жоордооруна, гүлдөр өскөн жерлердин ордун ээлеп, бомждор өсүп келатат жол боюнда, булактарга чайынган эх аружан, булгандыңбы самогон ашарынан, кыркалекей теректер тост көтөрсө, кулап түшмөк күп этип катарынан, о көкөлөп уча албай балапаның, ооруп турат көк мейкин тала сайың, алкаш жыттар ар дөңдөн аткылоодо, ала тоонун абасын ала тоонун. Баракелде дейли, эң сонун агай. Анан адабият айдыңындагы көрүнүктүү ошол адабиятыбыздын өкүлү катары ар бир акындын баш баккан өзүнүн бир жанрлары болот да агай. Анан сиз дагы ушул жандыйныңыздагы жаңырыктары менен баягы коомго пайдалуу келе турган жанрдагы ырларды көбүн эсе жазып жүрөсүз. Анан учурда болсо бар бир акын сүйүү темасына кайрылбай койбойт. Анан баягы айтып коет эмеспи, жүзгө бырыш түшсө да жүрөккө бырыш түшпөйт депчи. Учурда дагы ушул жанрдагы ырлар жаралып атабы? Лирикалык ырлар деп сурагысы келип атат го баркы. Лирикалык ырлар эми азыр мен чындыгында ырларды азыр азыраак жазып атам. Өзү мындай болот экен, жаңадан жазганда өзү ырларды аябай көп жазсаң да бир күндө 10 чактырды жазып коесуң. Анан кийин ал ырларды экинчи күнү карасаң биринчи ыр жарабай калат, экинчи күнү экинчи ыр жарабай калат. Ушинтип анан бардык ырлардын баары эч нерсеге жарабай калат. Жазган күнү жөн эле шедевр жаратып койдум деп ойлойсуң да. Өзүңүзгө сынчыл турбайсызбы агай анда? Сөзсүз, акын өзүнө өзү мыкты акындардын бардыгы бир дагы бир жакшы ыр жаратсам болот эле деп жүрүп өтүп кетишет да. Ушу өзүнө канааттанбай, өзүнө канааттанган, өзүнө аябай канааттанып калган акын ал начар акын деп эсептейм да. Андан ал начар акын да. Анткени дүйнөлүк адабиятта кандай поэзия бар, ошолордон ашып түшө турган ырларды жазам деп бар бир акын аракеттенет да. Анан ага ушу бул да болбой калды, кийинкисинде бир ушундай бир укмуш ырлар жазат чыгамын деп ойлонуп жүрөт да акындардын бардыгы. Анан кийин өзүнө өзү канааттанып калса, ал бүттү анда. Ал анын чыгармачылыгы токтоду деп түшүнсөк болот. Ырлар демекчи агай, ушул сиз 100 ыр жазсам, үчөөсү тайганын талаасы тууралуу болот деп айтканыңыз дагы бар да. Эми бул мен тагдырыма мындай тагдырыма байланышкан тайга, ошол тагдырга байланышып калган нерсе кандайдыр бир 4-5 ыр жазгандан кийин эле кайра ошол темалар келе берет да. Себеби мен ал жакта аябай 4-5 жыл иштеп калдым. Анын үстүнө мен баягы филфакты бүткөндөн кийин кеттим, баягы энисейлик кыргыздар тууралуу дагы түшүнүгүм аябай жакшы эле. Анан ал жерде Красноярский крайында, мына Тувада, Хакасия, Алтай жерлеринде мен унчукпай отурсам дагы жерлердин баардыгы кыргызча кыйкырып турат да. Мен Ужур деген бир шаарга барып калсам, бир аксакалдар, 20 аксакалдар отурган экен. Биз дагы бир 30га жакын улуттун өкүлдөрү бар элек. Ар бирибизди сурап келатат.
Senin urutun kim, senin urutun kim? Mana maga kelgende men kırgızмын dedim. Desem эле барлык турабы dey. Бул жер сенин чоң атаңдын жери, бул жер. Сен өзүңдүн жериң да бул жер. Каяктан келдиң деп анан анда кыргыз Енисейский кыргызы деп жазылганда, азыр бизди азыркы орустар киргизи деп жазып жүрбөйбү? Тиги анан менен бир Сергей деген бала бар эле, экөө таанышып. Анан бирөө айтып калды да, бул Енисейлик кыргыз десе, жок, ал киргиз деп жазылып турбайбы булар деп талашып атпайбы экөө. Анан ошон үчүн ошол жакта баягы көп жүрүп калгандыгым үчүн, тагдырыма байланыштуу болгондугу үчүн ушу тайга жөнүндө ырлар чындыгында. Агай, ошол Сибирге эмне үчүн барып калганыңызды билбегендер дагы бар да. Улуу акындын тагдырын кайталап макала жаза коем деп, сиз дагы ошол жака бет алып, ошол тууралуу анан ошол жакта жүрүп кыргызча жаза албай калган баягы күндөрүм дагы болду деп. Аяка командировкага баргам. Эми кыргызча жаза албай, жок, мындай шатыратып баягыдай жаза албай каласың да, себеби мен мына ошондо Токтогулду эстедим да. Токтогул мына биздин Бууракан деген жер бар да. Мен Токтогулдамын өзүм, Кетмен төбө. Кетмен төбөдө 3-4 баратканда Бууракандын деген жер бар. Ошо Кызыл өзгөрүш айылына кирип кете берген дөңдө. Ошол жерден Сибирден келгенде Эшмамбет Раматылык ушу Токтогулду тозуп алып туруп ырдаган экен да. Токтогул тозуп алып ырдаганда Токтогул ушул ошонун ырдап атканын эстеп, себеби бул татарча эме кылып калган экен да, эстеп отуруп туруп анан кийин баштаган экен да ырын. Анткени ал жакта да жүрүп, ал баягы 7 жыл жүргөндөн кийин бир топ көп нерсени унутуп калат да. Ал эми мен ал жерде 5 жыл жүрдүм, 5 жыл жүргөндө жалаң орус адабиятын, орус ырларды окуганда чындыгында жанакындай кыргыз ырлар жазганда дагы шыдыр кетпей калат да, жанакындай шыдыр кетпей калат. Келгенден кийин мындай 1-2 ай кадимкидей баягы эмелерге үйрөнөт экенсиң да келгенде. Мен жөнүндө ал жакта азыраак эле жазып турмун өзүм, мындай аз жазып турмун. Анан бияка келгенден кийин баягы кадимкидей жанагы араң агып жаткан суу кичине мындай түзүгүрөөк мындай агып кеткендей болуп 1-2 айдан кийин мындай ага баштады да. Эми мен ошону айткам да. Анан ал кыргыз тилин билбей калды деген ал туура эмес. Агай, анда дал ушул тайга жөнүндө бир окуп берейин, Ооба, жакшы болот. Эшиме бирөө атканга, окшоп мен тиктеп асманга, сеземин барын жаратым, бакалар чардап жатканда, суулары менен сайдагы, гүлдөрү менен майдагы, көкөлөп учуп туулган жер көзүмдөн түртөт тайганы, жайга алгып жашыл аралдар, жанымдан кайыйт таман жол, ала тоо кечин эстеткен, бакалар дайым аман бол. Ал учурда бакалар бар эле, бүгүнкү күндө мына Кытайлар келгенде бакалардын баардыгын жеп койду окшойт да, калбай калды. Баракелде. Телекөрүүчүлөрүбүздөн болсо билдирүүлөр келип атат агай. Биз саламатсызбы агай, сиздин китептериңизди кайдан алсак болот деп телекөрүүчүлөрүбүз сурап атат. Менин өзү 3 китебим чыккан, китебим чындыгында 3-өтөн калбай калган. Бирок мына ошо март айында 2 китебим жарыкка чыккан атат. Бири ошо интервьюлар белгилүү акын Чыңгыз Айтматовдон, Салижан Жигитов, анан дүйнөлүк белгилүү акын жазуучулардан алынган интервьюлар, анан өзүмдүн ырлар жыйнагым. Ушул марттын аягына чейин чыгат деп ойлоп турам, Кудай кааласа. Баракелде. Буюрса көтөрүлү дейли. Дал ушундай билдирүүлөрүңүз болсо, агайга сурооңуздар болсо, WhatsApp номерлорго жазсаңыздар болот, же болбосо 56 56 72 түз эфирдин сандарын терип байланышка келсеңиз дагы болот. Келиңиз агай, анда сизди атайын чакырган соң, ырас ырларыңызды көтөрө келгениңиз соң, дагы бир жолу шедеврларыңыздан, поэтикалык саптарыңыздан бөлүшүп өтсөңүз. Карамышык деген ырым окуп берейин. Бир мектепке окуй эле келем, ушу 5-6 жашта эшикке чыга калсам, биздин бир карамышык бар эле. Бир таранчыны тиштеп алыптыр. Таранчыны тиштеп келаткан экен, таранчынын башы асманды карап калыптыр, мойнунан тиштеген экен. Таранчынын көзү менен менин көзүм урулуша түштү да. Анан кандайдыр бир ушундай бир көздөн бир чыңрык чыккандай болду да. Эсиме болуп туруп калдым, бир 3-4-5 секундтай туруп калып, анан таш менен кубалап барып, анан таш менен ургулап эме кылсам таштап жиберди таранчыны. Таранчынын жанына барсам, мойну кыпкызыл болуп калган экен. Бир учту учканда бир 1,5 метрдей көтөрүлдүр, кайра кулап түштү. Анан карап турсам, кайра учуп кетти да туруп. Ошону бир 20 жылдай ыр жаздым эле. Дыбырап жаап жаткан сыртта жамгыр, чагылган тоого тийип шаңгыр-шаңгыр, эшикке чыксам менден буйтай качкан, эсимде
Karamышık karaң kalgır, oğuzunda terü çımçık kara samçı, çыңırdı karakteri kara tamçı, uğuldu yüreğinin türsüldögü, termeltip titretken daraktamdı, ünü жоқ, ал чыңырық маға тиді, мен тұрғай мейкендікке чаватиді, көзөдү тешіп кетті дуалдарды, аңтарып жан дүйнөмдү жаратылды, өлүмдөн арачала, өрдөңдөр аласала, ошондо окшош элем бүт дүйнөлүк чыңырык өтүп жаткан жаракага, мүмкүн 5, мүмкүн 6 жаштарда элем, жаадырдым таштарды мен, тарылып карамышык таштай качкан, таранчы канат күүлөп асман менен, кайса македондук баатырлардай мактанып үйдү көздөй баскан элем. Керемет саптар. Ыраазычылык билдиребиз. Саламатсыздарбы? Кандайсыз агай? Ишиңизге ийгилик. Биз сиз менен сыймыктанабыз. Көп жашаңыз деген билдирүүсүн биздин көрүүчүбүз да узаткан экен. Рахмат. Акмарал менен барып саламды. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Анан агай, сиздин мынакей саптарыңыз менен жумурай журтка мынакей сонун эргүүлөрдү тартып отурабыз. Эми котормочулук жаатына бир аз баш баксак да агай. Сизде белгилүү котормочу катарда билебиз. Котормочулук жагы кандай болуп атат? Же бир аз тыныгуу болуп атабы? Жок, сөзсүз котормо болуш керек. Анткени котормосуз поэзия өнүк бойт да. Эгерде эч нерсени которбой, биз өзүбүздүн колотто жатып алып, бир колоттун ичинде кыйын боло берсек, ошол колоттун кыйын акын болушубуз мүмкүн, бирок мейкинге чыкпай калышыбыз мүмкүн да. Сөзсүз түрдө. Ошон үчүн сөзсүз которуш керек. Биз жакында мына Бактыгүл Чотурова экөөбүздү Кызылордодо Парасат поэзия фестиваль деген казак акындарынын фестивалы болду. Ошого чакырылды. Ошо Бактыгүл Чотурова экөөбүз барып келдик да. Казак поэзиясы дагы чындыгында аябай, бүгүнкү күндө аябай жакшы өнүгүп атыптыр да, интеллектуалдуу акындар аябай көп. Ошол поэзия өзү котормо аркылуу өнүгөт. Бул Советтер Союзунун учурунда бизде абдан жакшы өнүп келе. Мына мисалы үчүн Салижан Жигитовдун ошол Назым Хикметти түрк тилинен которгону, Мустай Каримди өзүнүн татар башкырт тилинен которгону, ошондой ар бир тилден которуп кыргыздарга алып келип, анан ошол аркылуу биздин поэзия өнүгөт да. Бүгүнкү күндө ошол нерсе саал мындай бир салкындап калгандай туюлат да. Анан бирок мына Кубанычбек Басылбеков деген бир жакшы котормочу бар. Ушул баягы чыгыш акындарынын бир 12 китебин которуп абдан чоң иш кылып атат. Ал эми мындай бизде котормочулар көп деп айтылганы менен, орустун акындары деле толугу менен бизге баягы которуло элек да, мындай бир жакшы башка немелерди деле которуло. Ошон үчүн ошол котормо маселеси эң биринчи планда болуш керек деп ойлоймун. Эми мен жанагы котормолорум дагы көп эле, бирок бүгүн чындыгында алып келбептирмин. Жана ушу берки сумкада өттүр берки эмелерде. Мына ол жерде мен котормолордон жанагы маймылдын курулуп бүтпөгөн үйү жөнүндө деген Борис Захведер деген бар. Ошондон бир үзүндүлөрдөн окуп берсем, котормодон, Сөзсүз түрдө келиңиз. Бул маймылдын Африкада сан жеткис тааныштары, түгө түйүүгө мүмкүн эмес сүрөттөрүн тартып дагы, бүт тизмелеп жазып дагы, 10 жерге бир зуулап жетсе, канаттуу куштар калды. Бүт мейманга чакырууда бет алдынан чыккандарды, эй айбанат чымчыктарым, мен таң эртең үй курамын, көңүлүңөр көкөлөйтех, тамак аштан тоогуламын. Эртең конуш тойдо жаңы үйүндө маймыл жандын, тагалдында каласыңар токоч боорсок сары майдын, музыка бий шаңга баткан, жыргал жоктур андан ашкан, каалагандар келесиңер, мейман болуп бересиңер. Бука кийик кериктерди, кош аяктуу жирафтарды, пил антилоп жана чычкан, коңшуларды, ыраактарды, тиштебеген жандуулардын ал чакырды баарын, жолдон кармап ташбаканы сый мейманга чакырды да, кечикпесең өтүнгөнү ушул болду акырында. Эң бир таттуу, ысык токоч капустадан муздак тоңуп калгычакты, аташбака ташбакалык сөзүн берип баратканда, кечикпестен келмей болду 6,5 так айтканда. Сылык сыпа кош айтышты, маймыл шашпай аны менен, карап көрсө мына сага күн кулаптыр шаңы менен. Асман жапкан кара булут, чагылгандын камчылары, жалбыракты жатат сабап жамгырлардын тамчылары.
Бул баягы үйүндүнү окуп койдум да, себеби бул поэма да өзүнчө. ооба. Баракелде Ушундай бир керемет чыгармалар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Көптөгөн адамдардын жан дүйнөсүн азыктандырып, агай ушундай бир сонун чыгармаларды дагы да болсо жарата бериңиз. Ыраазычылык билдиребиз сизге. Ыраазычылык билдирели агай. Сиздин болсо бир 4 сабырыңыз менен май көзү жыйынтыгым келип турат. Уруксат берсеңиз окуп өтөлү. Олтурбагам далда сында коргондун, мага бакыт азаптары жолдордун. Үйдөн эмес шыбыраган бүт дүйнө, келет дайым талаалардан ойгонгум деп жалпы биздин окурмандарыңыздарга жакшы сезимдерди арнап өткөн саптарыңыз менен май көзү жыйынтык агай. Рахмат. Мен өзүм жанакы ыры айткандай мейкиндерди кыдырып жүрүп, жалаң мейкинде жүргөн калып турмун да баягы кичинекей жүрөт. Турмуштук ушундай күндөрдөн алыстап, ушундай бир мейкиндерге жол алып, керемет чыгармаларды дагы да болсо күтөбүз сизден. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын, котормочу, керемет чыгармалардын автору Карбалас Бакиров агайыбыз бүгүн бизде конокто болду. Ал эми болсо берүүбүздү улантып берейик.